чоңгоргондо окуучунун апасы мугалимди бетке Күн тәртиби негиз катары добушка коем, добуш бериңиздер. Жогорку не посещал. Даже Кыргызстандагы канчалаган ар түрдүү биздин аймактарыбыздан буягы Нарын, буягы Көл, буягы Талас, Чүй койсо таң калбаңыздар. Центр избиркомго. Мен запрос үчүн өттүм. Себеби бул мен жүрөгүмө тийди, сиз айткандай. Ошондон бери мен бир сөз айта элекмин. Бир дагы интервью берген жокмун, бирөөгө сөз дагы айтпадым. Бүгүн айтайын. Азыркы күндөгү пост. Азыркы күндө могул жерде кайрагач посту, биздин кайрагач постубуз жана алардын кайрагач посту. Ушул жерде турат. Муну мен кийинчерээк айтып өтөм, бирок азыр сразу эле айтып коеюн, уже посту биз бул тажик тарапты мамлекеттик чек араны аныктоодо 1991 жылдагы пайдаланып жаткан чек араны негиз катары алып иштөөгө мажбурладык. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу. Ал жерлердин ордуна эми 190 гектар жерди алдык да, туурабы? Эми ал жерлердин ордуна бир нерсе беришибиз керекпи? Беришибиз керек да. Эмнелерди бердик биз ал жерлерге? Муну да тактап калды. 253 метр болуп калды. 275 эмес. Эсиңерди тутуп алгыла. Мундан ары 253 деп айткыла. Болду. 253 метр болду дагы, көпүрө биз тарапта калды, тууганда. Азыр бизде 3 жол бар. Эмеге лейлек өтүүчү. Азыр айтып атышпайбы? Кече күнү өмөдөн бирөө айтат, жанагы интернеттен. Бул тилгелер чыгып турат. Ошо чек ара тилгелер чыгып аткан маалда дагы суроолоруңар болсо мен жооп бергенге даярмын. Макулбу? Ошону да токтотуп, мына көрсөтүп өтүп кетпестен. Ар бир тилке барыкты айландырып өтүп койдук. Мына ушуну менен Кудай кааласа мына жолду да салып алган болсок, муну эми сала беребиз. Себеби деген ушуга чейин биз мунун бияка жылганга болбой, могул жерде билесиңер. Сунушту мен добушка коем. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Анда урматтуу депутаттар, баянда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Экинчи маселе 2025 жылдын 13 мартында Бишкек шаарында